Дал ушул мен бара жаткан жолдо эртең мененки саат 8ден кечки 3-4кө чейин студенттердин эбегейсиз агымын көрүүгө болот. Ал эми азыркы учурда саат 6 кечкисин айрымдары үйлөрүнө кетип, ал эми студенттер үйүндө жашоочулар өз орунда болсо керек. Учурда достуктун мекени болгон Кыргыз-Өзбек эл аралык университетиндеги студенттер жерге биздин булуң бурчунан эле эмес, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн да келип билим алышат. Алардын басымдуу бөлүгү университет тарабынан камкордукка алынып, студенттер үйүн байырлашкан. Студенттер үйүндө заман талабына ылайык Wi-Fi, ошондой эле коопсуздуктар үчүн көзөмөлдөө камералары жана өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн атайын жабдыктар менен жабдылган. Албетте заман талабына ылайык билим алып, келечекте мыкты адис болууну каалаган студенттер үчүн жогорку деңгээлдеги шарттар түзүлгөн. Бул жер студенттердин эс алуу бөлмөсү, алар бош убактыларында бул жерде ойноп, эс алышат. Андан сырткары кээ бирлери шахмат, шашка ойноо үчүн булар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бош убактыбызда ушундай эс алуу комнатабыз бар, атайын эс алуучу жай. Бул жерде кааласак келип шахмат ойнойбуз, чогулуп ырдайбыз. Анан өз ташмаларыбызды кааласак да ушул жерде көрсөк болот. Анан кийин кээ бир учурда сериал нерсе болсо кошо телевизор көрөбүз. Көп тармактан билим алууга умтулушкан Абдысалам кызы Биби Фатима, ошондой эле Жанибек кызы Болдукканда студенттер үйүндө жашап, бош убактыларын китеп окуп, ырдап, оюн зоого уюштуруу менен кызыктуу өткөрүшөт. Бизде шарттар өтө жакшы, комната ыстык, дарезелер дагы аквал менен быйылкы жылы өтө шарттар оңдолду. Көптөгөн чыгармачылыктар болду. Өзүбүздүн дагы бош убактыбыздарда биз ар бир майрамда жөн калбайбыз. Ар бир майрамды биз шаңды өткөргөнгө аракет кылабыз. Биздин өзүбүздүн жекече ага эжекелерибиз бар бул жерде. Алар өздөрү жалпылап бизге бардык нерсени түзүүгө аракет кылышат. Биз күбө болгон студенттер үйүнүн кызматкерлери ар бир студентке өзүнчө көңүл буруп, алардын коопсуздуктарын кароо менен бирге шарт түзүп келишет. Татьяна Николаевна студенттер үйүндө эмгектенип, ар бир кирген студенттин ыңгайлуу шартта жайгашып жашашына өз баласындай кам көрөт. Наше общежитие существует давно, но всегда мы поддерживаем здесь чистоту, порядок и уют. На каждом этаже у нас имеется кухня, туалет, есть у нас комнаты отдыха, дискотеку, где мы проводим для студентов. Дети наши, всякие дети, как есть дети, бывает и послушные, бывает непослушные, проводим беседу с ними, готовим их хорошими людьми стать. Техническое обслуживание, вот камера у нас, она показывает, я как повторяюсь, каждый этаж показывает. Если что-то нужно воспроизвести по этажу, вот при помощи мышки мы смотрим, где что произошло, допустим, если вот бывают жалобы какие-то там, нарушения или что, студенты приходят с жалобами, мы вот, пользуясь вот этой камерой, смотрим и стараемся ликвидировать все эти неприятности, чтобы все было хорошо. В комнате отдыха, вот большая комната отдыха у нас на втором этаже, там у нас стоит телевизор. Сейчас молодежь современная, очень многие пользуются сотками. Но есть и такие любители все-таки телевизора. Смотрят телевизор дети, занимаются там вечером, сидят. Общая беседа какая-то у них там между собой. Не только занятия, и так просто вот общаются. Есть такая возможность у наших детей. Студенттик тоодун эң бир эстен кеткис көз ирмемдери студенттер үйүндө болоору бышык. Айрыкча жалпы студенттер үйүнө тиешелүү болгон тамак даярдоо бөлмөсүндө кызыктуу окуялар көп болот. Мен азыркы учурда студенттер үйүнүн ашканасында турам. Студент кыздар азыркы учурда бир эле убакта суу кайнатып, ошондой эле тамак биширүү үчүн да буларга өтө сонун ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Студенттик жашоону башынан өткөрүп жаткан университетибиздин жаштары сабактарга даярдануудан тышкары ар кандай маданий массалык иш-аракеттерде өз учурунда жеткиликтүү шарттар менен камсыз болгону жүрөк жибитерлик. Kazanda dur basan
Бизде жатаканада команда түзүп, старталар өздөрү бир эстафета сыяктуу кылып азыр уюштуруп атышат. Билярман орду сабактан сырткары. Андан кийин ырдаган, бийлегендер мындай бир даталуу күндөргө өздөрүнүн чыгармачылык концерттерин коюп, анан быйылкы жылы дагы студенттер сабактан кийин бош калбастыгы үчүн биз ошол жерде жатакананын коменданты менен биргелешип, сүйлөшүп, кол өнөрчүлөргө кандай керектүү каражаттар керек болсо сатып алып бергенге аракет кылдык. Алар өздөрүнүн кол өнөрчүлөрүнүн өнөрүн жасап, бизде ошо 4-кабатта 405-бөлмөдө бир атайын ушул студенттердин чакан бир актив залыбыз бар. Ошол жерге өздөрүнүн кол өнөрчүлүктөрүн илип, ошол жерде бир оформление кылганга жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп, кимден туулган күнү болуп калса, же болбосо бир даталуу майрамдарда саат 10-го чейин, 7-ден ошо бир 8-ден 10-го чейин ошол жерде туулган күндөрүн белгилеп, мындай пикир алышып, баарлашып, достошуу жолдору бизде толук каралган. Заводчный мына сырттан окуган студенттер үчүн келип бир өздөрүнүн экзамендерин, модулдарын тапшырып кетүү бир жөндөмү боюнча ошол жатаканага жайгашуу маселесин быйыл ректоратка кайрылып, ректорат бир жолун чечип берди. Эгерде сырттан окуган студенттер болсо, келип 10 күндөн 1 айга чейин ошол 700 сом төлөп, өзүнүн келишимдерин түзүп, бул жакта экзамендерин тапшырып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк ачылды быйыл. Быйылкы жылы ошол жатаканада айнек терезелери пластикке алмашылып, бир топко болсо дагы мындай бир студенттер үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ар бир комнатада 4 студент жашайт. Ал эми буларда шарт өтө сонун түзүлгөн. Комнатанын ичи таза, тыкан жана ошондой эле сыртта күн аба ырайы суук болуп турса дагы бөлмөнүн ичи аябай жылуу. Билим уясы болгон Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин студенттери учурда достукту туу тутушуп, ынтымак ыроологон окуу жайда максатка ылайык билим алышууда. Окуу жайда эмгектенген ар бир мугалим келечектен жол издеген студенттерге татыктуу билим берүү менен үлгүлүү жол көргөзүп келишет.